Москвада кыргызстандык таксист акталды. Услышал, что мы участники СВО, сразу нас высадил. Кыргызстандык мигрант бул окуяга 2-июнда туш болгон. Видеодон орусиялыктар аны сөгүп, сабаганга аракет кылып, трассанын четинен таксистти кууп бара жатканын көрүүгө болот. Видеону тартып жаткан киши таксист алардын Украинадагы согуштан келгенин уккан соң түшүрүп салганын айткан. Бул окуя боюнча Орусиянын тергөө комитети таксистке жек көрүүнү, кастыкты козутуу, ага тете адамдын ар намысына шек келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Таксист жигит кыргыз жараны экени такталган. Ал 2021-жылдан бери Москвада жашап, иштеп келген. Ал жүргүнчүлөр мас абалда болуп, орой мамиле жасап, төлөө ыкмасын нак акчага өзгөрткөнү үчүн жана бара турган жери 100 чакырымдай алыстыкта болгонуна байланыштуу кызмат көрсөтүүдөн баш тартканын журналисттерге айтып берген. Биз так четте өзүбүздүн меканизмди коргоп, ушундай согушуп жүрсөк, бул жактан башка улуттар келип иштеп, эс алып, жаш балдарды, аялдарды өлүп